Assalamu alaikum dostlar. Короче, аташ акчаны чачты. Чачканда да 50 рубльдиктерди чачты. Чачканга жараша 1000 рубльдиктерден чачса жакшы болмок. Бул жакта мантип өзгөчө кылдыртып, мына метронун ылдыйында. Кыргыз эли жаман көрсөтөт атына. Аташ чуркап жүрөт. Лучше ошол акчаны кыргыз элине, Кыргызстанга балдар үйүнө салып берсе жакшы болмок. Бирок достор, бул нерсе болбойт. Мынакей бизди жаман көрсөттү, бүт барды камера менен ушундай өзү кетти, майда мелочь да. Койгула достор, мен жапмы дагы жолукканча. Мен берсем, иншаллах Кыргызстанга жардам берем. Кеттик достор, андан көрө лучше лайк басып коюңуз. Салам достор, мен бүгүн интернеттен жигиттердин жети жалганын окуп калман эмесе кеттик. Мен сени бир жерден көргөндөй болуп атам. Конкретно ал дейт да, сени көрбөгөндө эле жөн эле ал дейт да. Анан таанышалчы дейт. Башыңды айландырат жөн эле башыңды. Анан бир эмеси бар го. Сенин атың Айгүл беле? Анан как будто сен, "Жок, менин атым Айгүл эмес, менин атым Элнура" деп атыңды айтып саласың да, атыңды билип алыш үчүн ошентет да. Анан кийин достошолу деп баштайт. Ай, күйүп кетесиң го. Анан сүйөм дегендечи. Эй кыздар, бизди сынайт. Не дейт болду экен депчи. Анан сен менин жашоомдо жалгызсың дегенде жомок дей бер да. Жомок айтып атат. Сен угуп атасың. Ушундай. Анан кийин мен сени башкага алмаштырбайм. Конечно, башка бирөөнү тапкучакта алмаштырбайт да. Анын кызыгычы. Мен сага үйлөнөм. Кыздар, фантастика деген нерсени билесиңерби?